Бишкектин вице-мэри Азат Узаков кармалды. Бишкек шаарынын вице-мэри Азат Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоо боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Узаков менен кошо ГПС жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору, мамлекеттик курулуш турак жай жана жарандык курулуш башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы кармалган. Маалыматка ылайык, вице-мэр Азат Узаков өкмөттүн аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы болуп турганда, жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөө максатында коррупциялык схема уюштурган. Анда Чүй облусунун Кошкоргон айылындагы Каракеев атындагы орто мектептин курулушун каржылоодо Узаков мамлекеттик курулуш комитетинин жана Чүй капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, ГПС ЖЧКсынын кызыкчылыгын бир нече жолу колдогону. Натыйжада объектини жасалма ишке киргизүү менен бюджетке 10,8 миллион сомдук зыян келтирилгени айтылат. Мектептин жер төлөөсү, ашканасы, спорт залынын курулушу бүтпөй, имараттын фасады толук жабдылган эмес, айланасы жашылдандырылбай, коопсуздук системасы, электр менен камсыздоо иштери бүтпөй калган деп айтылат билдирүүдө. Атайын кызмат текшерүү иш-чаралары бюджеттин, гранттардын жана донорлордун каражатынын эсебинен курулган бардык мектептерге карата жүргүзүлүп жатканын билдирди. Булак Азаттык, Чекиторг. Казак Крим төбөлү Дикий Армандын апасы кыргыз элинен кечирим сурады. Кыргыз модели Айкөл Аликжанова кайненеси Дикий Арман Кайманат менен таанымал Кримтөбөл Арман Жумагелдиевдин апасынын кыргыз элине кайрылуусун Инстаграм баракчасына жарыялады. Бисмиллах деп кайненемдин сөзүн чыгарып жатам, колдоп койгула деп билдирүү калтырган Аликжанова. Анда кайненеси уулунун сөзүн ортодо туура эмес чечмөлөө болуп кеткенин, өзү жана уулу кыргыз элин абдан сыйлай турганын айткан. Булак Супер Чекиткейжи. Лимонти Каймана аты менен таанымал Кримтөбөлдүн өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 18 декабрда Лимонти деген Каймана аты менен таанымал Кримтөбөл Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Сот чечимине ылайык айыпталуучу Талгат Шамиев 10 жылга эркинен ажыратылып, ага амнистия колдонулган. Шамиевдин камакта кармалган 2 жылын эске алуу менен жаза мөөнөтү кыскартылып 6 жылга соттолду. Мындан тышкары айыпталуучу моралдык чыгым катары жабырлануучу тарапка 100 000 сом мөлчөрүндө компенсация төлөп берет. 2020 жылдын 28 мартында Нарында бычакталган Алмазбек Сулайманов кылмыш чөйрөсүндө Лимонти деген Каймана аты бар өлүмүнө шектүү катары 26 жаштагы Талгат Шамиев кармалган. Булак Азаттык, Чекиторг. Буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы 100 жакыр үй-бүлөгө 100 000 сомдон берет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Кадамжай жана Жумгал райондорунда 100 аз камсыз үй-бүлөгө жакырчылыктан чыгууга жардам берүү максатында социалдык контракт боюнча пилоттук долбоор баштады. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык контракттын негизинде бир жолку 100 000 сом мөлчөмүндө акчалай жардам көрсөтүлөт. Комплекстүү колдоонун ичинде каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнес-план түзүүдө жардам берүү, кесиптик окутуулар, социалдык кызматтар жана бизнести ийгиликтүү алып кетүүгө багытталган насаатчылык камтылган. Буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы 2020 жылдын Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси. Буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөдөгү пандемияга чейинки жана андан кийинки калктын экономикалык, социалдык абалын талдап чыккан. Анда коронавирус пандемиясына байланыштуу көп үй-бүлөлөр жумушсуз калып, киреше булагын жоготкону белгиленген. Булак Азаттык, Чекиторг. Бразилияда селдин кесепетинен 130дан ашуун адам набыт болду. Бразилиянын Петрополис шаарында нөшөрлөгөн жамгырдан улам болгон жер көчкү жана суу ташкындарынын кесепетинен набыт болгондордун саны 130дан ашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун ичинен 81-и аял, 50-сү эркек, ал эми алардын 22-си жаш балдар. Дагы 213 адам дайынсыз болууда. Учурда жалпысынан 89 адамдын аты жөнү такталды. Медициналык юридикалык институтка дагы башка 3 дененин фрагменттери
кемелери келип түшкөн, алардын жынысын аныктай алышкан эмес. Ошондой эле куткаруучулар урандылардын астынан 24 адамды аман алып чыгууга жетишкен. Өрт өчүрүү кызматы 4 күндүк издөөдөн кийин тирүү курмандыктарды куткаруу дагы деле мүмкүн деп эсептейт. Белгилей кетсек, буга чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро штатынын губернатору Клаудио Кастро Петрополис шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен 78 адам, анын ичинде 8 бала каза болгону жана 35 жергиликтүү тургун дайынсыз жоголгондугун билдирген. Булак Супер Чекиткейжи. Эвакуацияланган миңдеген адамдар. Украина оор курал колдонуп Донецк жана Луганскка чабуул койду. 18 февраль кечинде Украина менен Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын чек арасында абал кескин курчуп кетти. Луганск жана Донецк элдик республикасынын башчылары тез арада элди Россияга эвакуациялоо чечимин кабыл алды. Жүздөгөн автобустар алгач жетим балдарды, аялдарды, жаш балдарды жана кары картаңдарды Ростов облусуна көчүрүп жатат. Ал арада Луганскта экири жардыруу болуп, Луганск ага Украинаны айыптады. Украина тарабынан курал колдонгону айтылууда. Ал эми Украинанын коргоо министри чек арадагы абалды Луганск менен Донецк атайын провокация кылып жатат деп айыптады. Лугансктагы көптөгөн адамдар өздөрүнүн унаалары менен аймакты таштап чыгууда 22 километрлик унаалардын тыгыны пайда болгон. Булак медиа центр Чекиткейжи. Донецк элдик республикасынын башчысы жарандар Орусияга эвакуацияланып жатканын айтты. Өзүн-өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын башчысы Денис Пушилин коопсуздукка байланыштуу аймактын жашоочулары Орусиянын Ростов облусуна жапырт эвакуацияланып жатканын маалымдады. Бул тууралуу ал Телеграмдагы баракчасында жазды. Пушилин коңшу өлкөнүн жетекчилиги менен калкты убактылуу жайгаштыра туруу макулдашуусу кабыл алынганын, биринчи кезекте аялдар, балдар жана кары картаңдар чыгарылып жатканын айтты. Акыркы 2 күндө Украина аскерлери жана Донбасстагы жикчилдер бири-бирин ок чыгарууга айыпташкан. Украина жикчил топтор мурдагы түнү 60-70 жолу ок чыгарганын, жума күнү 20дан ашык ок атышканын кабарлаган. Ошол эле маалда өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы да Украина аскерлерин чабуул жасады деп күнөөлөп жатат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы аталган эки аймакта соңку суткада 500дөй жарылуу болгонун каттап, тараптарды тең ок атууну токтотууга чакырган. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Донбасс аймагында атышуулар күчөгөнүн, Москванын колдоосу менен ишке ашып жатканын чагым деп атаган. Москва болсо аймакта кырдаал кайсы убакта болбосун жалындап кетишин эскерткен. Атышуулар Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу курчуган мезгилде туш келди. Батыш өлкөлөрү Донбасстагы жаңжалды чагым катары пайдалануу менен Орусия Украинага басып кириши мүмкүн деп кооптонуп турушат. Орусия тескерисинче Украин тарап аталган аймакта чагым даярдап жатат деп Киевди айыптоодо. 15 февралда Орусиянын коргоо министрлиги Украина чек арасынын айланасында топтолгон аскерлер жана техника, аскердик машыгуулар аяктагандан кийин артка кайтарылып жатканын жарыялаган. Москва бул маалыматты 16-17 февралда да билдирген. АКШ, НАТО жана Украинанын бийлиги Орусия аскерлерин Украинанын чек арасынан артка тартканы байкалбаганын жарыялап, кол салуу коркунучу дале сакталып турганын билдирди. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдиктерди колдонуунун төгүндөп келет. Эки аймакты тең бир да өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип Донбасс деп те аталат. Булак Азаттык Чекит.орг.